Sütkorluk kılganlar 100 сом berip 110 сом alganlar erteye kıyamet günü Allah Taala kaburdan tiriltkende келесі o jin тийген adamlarday olup tiriletken de turgandaçı. Келесі jinlerdi görөsүң go? Kudum oşonday olup turat eкен de. Bul tuğan ötö jaman nerse. Sütkorluk процентке берүү дагы алуу дагы арам. Анын ордуна алхамдулилlah Алла Таала бизге сода берген. Жөөттөр айтат эле. Ямхакуллаху риба ва юрби садакат. Ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба. Алар айтат sütkorluk adal den. Андай эмес. Алла Таала соданы адал кылды, sütkorluktu арам кылды. Sütkorluktu tüp tamırынан жок кылам, sadakаны көбөйтүп берем dedi. Бул Кур'ан. Adamның gözü aldap koyot. Бұл ғайыптағы сода, ғайыптағы мамиле. Садақа бергенде біздің көзіміз айтады, азайды дейді. Азайды дейді. 100 сом бар эле, 10 сомды садақа бердім, көзім айтады, 90 сом қалды дейді. Азайды дейді. Бірақ Алла айтады, бұл көбейді дейді. Пайғамбарымыз айтады, ант ичип айтайын, бұл көбейді дейді. Азайған жоқ дейді. Эми мен өзіме ишенейін бе, же Аллах'ın elçisine ишенейін бе? Allah'ın elçisi көбейді деп атат. Мен нәпсім айтып атат, кичинекей акылым азайды деп атат. Алла субханаху ва тааля юрби садақат көбейтіп берет. Пайғамбарымыз айтқан, жаратқан Алла субханаху ва таалага ант ичип айтайын, садақадан мал эч качан азайбайт дегенде. Жөн эле айтса деле бизге жетиштүү эле. Бирок ант ичип айтып атканы бир нерсе. Экинчиси, кимге зулумдук болсо, ал ага сабыр кылса, Аллага ант ичип айтайын, Алла буну иззатын көбөйтө берет деген. Үчүнчүсү, ким тилемчиликтин эшигин ачса, Алла субханаху ва тааля ага жакырчылыктын эшигин ача берет, ант менен айтам деген. Үчөөлө тең ант менен айтылган. Абу Ханифа рахматулла алей Куфада жашап жүргөндө бирөөгө карызга акча берген экен. Карызга акча берсе, ал да ошол убакта да ушундай адамдар бар окшойт да. Бербейт экен да, качып жүрөт экен да. Үйүнө барган экен, күн аябай ысык, үйүнүн көлөкөсүнө да отурган эмес экен. Себеп риваятта келет, куллу кардын яжурру нафан фахуа риба. Кайсы карыз бердиңиз го, эгерде пайда тартып алып келсе, ошол риба, сүткорлук деп айтат. Мисалы, карыз бердим мен сизге 100 сом. Эми 110 сом мага бериңиз. Бул риба. Абу Ханифа ал 110 тиякта турсун, ушу көлөкөсүнө отуруп койсом, мен ушуга карыз бердим эле, ушудан пайда алган болуп калам, ушу сүткорлук болуп калат деп көлөкөсүнө отурбай атат да. Күн ысыкта үйүнүн көлөкөсүнөн отуруп пайдаланбай атат да. Караңыз. Ошон үчүн кимге карыз берсеңиз сообу бар. Бирок карыз берип аны иштетпеңиз. Карыз берип бир иштерди бүтүрбөңүз. Карыз берген кишиге белек берсе, белекти албаңыз. Бул уже арам болуп калат. Эгерде ага чейин деле белек берип жүрсө, анда мейли. Бирок карызды негизинде берип атса, билип коюңуз бул. Бул чөтө башка нерсе бул. Пайда алып, сиздин карыз бергениңиз эгерде бир пайда тартып келип атса, карызыңызды берип койсун да, бере берсин белекти, ала беребиз, тонналап. Карызды кайтарбастан туруп берген белектер, бул сүткорлук бул. Жетимди малын жеген, жана зулумдук кылган. Инналлазина яакулуна амвалал ятама зулман иннама яакулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира. Охо, кимде ким жетимди малын зулумдук менен жесе, ал от жегенде, от. Нан жегенде эмес, от жегенде. İçine яакулуна фи бутунихим нара. İçine от толтургандай мынаке.
Ваяслауна саира, дозоқтың отына қақталады дейді.